урматтуу теле көрөрмандар, дагы бир жолу барыңыздар кутман таң дейли. Дагы биз бул эфирибизди алда карай уланталы. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын экинчи коноктору бар, өзгөчө инсандар. Кесиптеш тааныштырып өтсөң. Конокторубуз менен тааныштырып өтсөк, бүгүн Жигер чыгармачыл жаштар борборунун жетекчиси Дүйшөнбек Бектемир уулу жана ошондой эле ошол эле борбордун мүчөсү, кыргыз тилчи адабиятчы мугалими Самаган Молдаяров агайларыбыз конокто келип отурат. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Деги эле акындар таңды кандай тосот? Акындар таңды ар кандай тосушат эл катары эле. Болгону анча-мынча күн ачык, жадырап турган, чымчыктар сайрап турган жазда башкача тосушу мүмкүн, башкача сезимдер менен. Балким эртең ыр жазып, Негизи окшош эле. Жакшы. Сизден айтса? Элде эле тособуз биз дагы. Кээде түндү ыр жазып өткөргөн күндөрүм болот, анан таңды элде эле тособуз. Жакшы. Анда маегибиздин башында эле сиздерден бири жагымда ыр уксак, көркөм окуу. Баштай берет окшойм, Жетекчисин баштай берет. Расул Камзатов деген Авар элинин акыны менин Дагестаным деген ырында эне тилжөн үзүндүсү бар. Мындай жүрөккө жакын болгондугу үчүн ушул ырды атайын көтөрө келдим. Эмнелерди көрбөйт адам түшүндө, өз өлүмүм кирди бүгүн түшүмө. Жаткан экен бул кете албай ок дейип, түш кызыкта Дагестандын түзүндө. Шаар агымы окшоо өмүр мезгилге, тоо дайрасы мага жакын сайдагат. Бүттүм эми керегим жок эч кимге, денем чирип топуракка айланат. Тирүү жан жок, мынтип өлүп жатканда, бир дадамдын доошун чалбайт кулагым. Жалгыз гана бүркүт шаңшып асманда, жан электин бышкырганын угамын. Мага күйөр адамдардын жанымда, бири дагы караам болуп турган жок. Жаштайымда жайрап калган чагымда, аны айтсаң кошоп кошкон бир жан жок. Өлүк терек ортосунда чымырап, мына ошентип жалгыз жазсам тигинде, эки адамдын сүйлөшкөнү угулат. Канга сиңген менин авар тилимде. Жатканымда өчүп оту денемдин, алар барат бакылдашып сүйлөшүп, жоругуна күлүп Али дегендин, Касан деген да бирөөнү тилдешип. Жүрөк болк деп кулак тостум мен үнгө, ошол үндөр денеме жан кийирди. Врач, бакшы, шипа болбой өлүмгө, өлгөн денем эне тилден тирилди. Ар бир тилдин кудурети ошончо, өз ээсине дабалагалардын. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калганым. Эне тилим кенч, байлыгым түгөнбөс. Жарды тилдер балким да бир оозу шок. Ассамблейде сүйлөнбөсө сүйлөнбөс, бирок мага андан өткөн улуу жок. Эң сонуна сизден дагы бир уксак. Мен угушум боюнча ушул эфирге келатканда тил жөнүндө сөз болот экен деп Дүйшөн айтып калгандан, мындан канча жыл мурда билбейм, ушул тил жөнүндө ыр жазып, анан бир конкурстан уттук эле ошол ырда. Демек автордук ырыңыз, Жоо келсе тилим менен куралданам, баатыр болом эч бири жыгалбаган. Эгер сүйсө тилимди сулуу пери, нак өзүмдү сүйгөндөй кумарланам. Эне тилде жөрмөлөгөн төлөгөм, эне тилде апа деп эркелегем. Эгер тил кылт этип тайгаланса, амен тайып жыгылам, көм көрөмөн. Тилим байлык, оргуган булак тунук, дайра кылган бабалар кураштырып, унутпагын сакта деп бул байлыкты, урпактарга тапшырам мурас кылып. Эң сонун бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата эң сонун ырлар жаңырды. Анда ушул автордук ырларды окуп калдыңыздар да, деги эле ушу поэзияга качандан бери кызыгып калдыңыздар эле? Канча жашыңыздардан бери ыр жазасыздар? Өзү канча жаштан бери ыр жазасыз деген суроого жооп бериш өтө кыйын да. Баягы чиймелеп, анча-мынча жамактап ыр жазып башталган убак болушу мүмкүн. Бирок чыныгы ырды качан жазып калганыңды эстей албайсың да. Баягы мыкты ыр кайсы бир учурдан баштап келе башташы мүмкүн ырды түшүнгөндө. Мен ыр жаза баштагам деп айта албайм, бирок баягы анча-мынча чиймелей баштаган мектеп учурунда бар болчу окуучу күндөрдөн. Чыныгы чыгармачылык чөйрөгө аралашканым университетке келип, биринчи курсумдун аягы, экинчи курсумдун баштарында ошол аралыктарда болду да. Ал жерде чыгармачылык чөйрөгү менен аралашып, чыныгы адабият кандай болот, ыр кандай болот, ыр жазган достор менен ыр талкуулар, мына ошол
менин биринчи, экинчи курстарымдын аралыгындагы учурларга туура келет. Ушул ага айтсаңыз, жигер чыгармачылык борбору эмне болуп түзүлүп калды эле? Азыр канча окуучу бар? Канча жаштан баштап кабыл аласыз? Ушул тууралуу кенен айтып берсеңиз. Эмне болуп уюштуруп калдыңыздар эле? Ушуга кетип атканбыз да. Анан жигер чыгармачыл жаштар борбору 2012 жылы официалдуу түрдө жигер деген ат менен жарыяланган. Мен ошондо 2013 жылы студент болуп келген болсом, 2013-2014 жылдар аралыгында мен ушул чөйрөгө келип аралаштым да. Мен келгенге чейин 2 жыл мурда бул борбор иштеп аткан экен. Келип ошол жердеги чыгармачыл чөйрө менен аралашкандан кийин мен чыныгы чыгармачылык жолум башталды десем болот. Ал убакта университетте Нур деген газетасы болчу. Азыр деле ошол газета бар. Азыр ошол жерде эмгектенем. Ошол газетанын дагы ишин кошо алып кетип, анан жигердин дагы ишин кошо алып кетип, мына университеттеги шаардык деңгээлдеги иш-чаралар уюштурула баштаган. Ошондо 2014 жылдары эң жаш мүчөлөрүнөн болчубуз. 2018 жылы мамлекеттик каттоодон өз алдынча коомдук бирикме катары, чыгармачылык бирикме катары каттоодон өткөнбүз. Анан 2019 жылдан баштап ошол жердеги бардык мүчөлөр ишенип тапшырышкан. Азыр ошол жерде жигер чыгармачыл жаштар борборунда кошо жетектеп келет. Канча окуучу бар азыр? Учурда сыртта жүргөн биздин бүтүрүүчүлөр аябагандай көп да. Келишти, тарбияланышты, анан сыртка карап өзүнүн эмгек жолу менен, өзүнүн жашоо турмушу менен, өзүнүн турмушунун дөңгөлөгү менен айланып кеткендер көп. Ал жак бул жак бардыгын эсептегенде бизден 70тен ашык адам келди дагы тарбияланып чыкты. Азыркы учурда 40-50 адамдын айланасында мүчөлөрүбүз бар. Жакшы агай, жакшы маалымат болду. Агай, Самаган агай, сиз айтып өтсөңүз, сиз поэзияга качан аралашып калдыңыз эле? Мен деле ушу дүйшөндөй эле мектеп учурунда жазып жүрүп, биз сөздү түшүнө электе балким бир жазганда эле 10 куплет жазып койчубуз. Мен бир жаздым деп анан көрүнгөн жерге алып барып окуп берип, анан кийин азыр аз жазып калганбыз ошол сөздү бир аз түшүндүрүп, мындай жазыш керек деп мына дүйшөндөр менен бирге келип, анан устаттардан уккандан кийин анан азыр бир куплет жазышка дагы кыйла ойлонуп калганбыз азыр. Ушундай болуп атат. Жакшы. Азыркы учурда сиздер жаңы офиске көчүп кирдиңиздер. Бул офис тууралуу кандай шарттары түзүлүп атат, кандай иш-чаралар пландалып атат, ушул жөнүндө бөлүшүп кетсеңиздер. Биз мына 1-2 жыл аралыгында бир топ жүдөп кеткендей болдук да. Себеби университеттин ичинде уюшуп жүргөнбүз да. Анан университетте студент көбөйдү дагы. Биз сабак өтө турган, чогула турган аудиториялар дээрлик чыкпай калды да. Анан көрүнгөн жерге барып сабак өтүп, мондой карап, бизде сабак болордо мындай каерде таба калат экенбиз деген бир ой баары бир жеп келе жаткан да. Анан ошол нерсени жеңиш үчүн бир жаңы офисти эле арендага алдык. Анын ремонт иштерин бүтүрүп, жакын күндөрү кирдик. Ачылуусун дагы өткөрөбүз деп атабыз. Жазуучулар союзунун чоң аксакалдарды чакырып, бизге санаалаштардын баарын чакырып бир бата менен ачайлы деп атабыз. Анан офисти арендасын төлөшүбүз керек да. Анан ал арендасын биз китеп магазин кылып, ичине уюштуруп, анан окуу курсун кошо ичине уюштуруп, ошол аркылуу биз арендасын жаба турган пландарыбыз бар. Буюрса, ал пландардын баарын ачыктабай кое турайлы, этап менен аткарылып кетип атканда күбө болосуздар. Курс деп калдыңыз ага, эмне тууралуу курс болот? Балким тил тууралуу, балким көркөм окуу курсу? Туура жазуу, кеп маданияты, анан ОРТ боюнча, бирок быйылкы жылдары ал ОРТ боюнча даярдоолор мындай дээрлик бүтүп калыптыр. Убагы болуп, анан аны буюрса сентябрь айларынан баштап баштайбыз. Жакшы агай, ушул убакка чейин сиздердин автордук китептериңиздер чыкканбы? Деги эле өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздер жөнүндө кенен кеп кылып өтсөңүздөр. Жалпы жигер боюнча Самаган экөөбүздүн тең китебибиз чыга элек. Жанагы
айтпадыбы жигерге келгенден бери ырлар талкууга койгондон бери ырларыбыз көбөйүп келген, ырларыбыз аркасынан азайып келатат деп. Ошентип азайып келет. Кошул бир ырды кошсоң кайра эки ыр алынып калып ошентип экөөбүздүн тең китебибиз чыга элек. Буюрса чыгат, Жигер чыгармачылык жаштар борбору жөнүндө айта турган болсок, биринчи эле Айгерим Сайдулла кызы, Улукбек Омокеев агайыбыздын 3 китеби чыккан, Сыдыкбек Апиш уулу менин Эрке кыялдарым деген китебин чыгарган, Назгүл Каныбекова Турмуштун теңдемеси деген китебин чыгарды. Бекмурат Келдибаев деген агабыз Күн жашынган аска деген китебин чыгарды. Камчыбек Узакбай уулу деген биздин досубуз, Алакандагы күн, Бүкалча Маматали кызы Оттуу ирмемдер, Динара Шайдулла кызы деген эжебиздин китеби чыккан. Ошол жигер түздөн түз тиешеси бар болуп чыккан китептер ушуларда. Гүлпери Жаныш кызы деген эжебиздин интеллигенттер кантип сүйлөшөт деген кызыктуу окуяларга бай китеби чыккан. Жана башка бир топ китептердин ачылышына, чыгышына биздин салымыбыз өтө чоң деп айта алабыз. Ага, айтсаңыздар, өзүңүздөр ыр жазганда кайсыл темага көп басым жасайсыздар? Балким сүйүү темасына, балким ата-эне. Биздин жаш курагыбызда эң көп ыр сүйүү темасында болуш керек. Себеби биздин жаш курагыбыз ошого туура келет. Жүрөк жалындап турган убакта жазып калбаса, 60-ка чыкканда жазып бала барбы деген. Самоган бир сүйүү жөндөрлөрүн окуп берсин. Жетекчи менен келсең жаман экен. Кечке эле жетекчи сүйлөй берет экен да. Өзүңүздүн үйүңүз жөнүндө. Чындап эле сүйүү жөнүндө көп жазат экенбиз. Дүйшөн аял алса деле сүйүү жөнүндө, кыздар сүйүү жөнүндө жазат. Анда ыр окуйлу анда уруксат болсо, Сиздерден бир жагымдуу ыр болсун. Кезиккенде далай тарткан убарам, карашыңдан сүрдү бараң туралам. Шамал болсо айбыкпаган жан экен, уруксатсыз шаштарыңдан сылаган. Таптым мына издегеним өзгөдөн, көңүл дартын айыктыра төңдөнөм. Карегинде аккуу сүзүп жалт карайт, мындай көздү мен эч жерден көрбөгөм. Жамалыңды жазгы таңга окшотом, күлкүң үчүн мансап менен коштошом. Жамалыңды тарта турган сөз тапсам, ыр жазуумду дал ошондо токтотом. Эң сонун агай, эң сонун. 14 февраль менен 21 февралды чогуу кылат экенбиз да берде. Жакшы агай, жакшы чыгарма болду. Ушул сиздерде жигер чыгармачылык жаштар борборунда деги эле окуучулар, студенттер кайсы багытта тарбия алышат? Алар ыр гана окуп, ушундай ал жака бир гана ыр жазган студенттер гана барабы же кандай? Чыгармачылык дегенде бул кенен түшүнүк да. Бир эле ыр жазган адам чыгармачыл адам эмес. Аңгеме жазат, эссе жазат, сүрөт тартабы, же чыгармачылык менен ал педагогикалык жолун улайбы? Булардын баардыгы чыгармачылык да. Ал жерде педагог катары калыптанат. Өзүнүн оюн эркин калем кагазга түшүрө ала турган болуп калыптанат. Анан жакшы чөйрө, баягы жакшы чөйрө менен жүрсөң, сенин көңүлүң ар дайым ачык болот. Көңүлүң ачык болсо сен ийгиликке жетелейт. Мен толук айта алам, бизге келип тарбияланып кеткен адамдар мындай жаман адам болгон жок деп айта алам да. Себеби кыздарыбыз турмушка чыкканда деле анын үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болуп, бактылуу ата-эне болуп жашап аткандарын көрүп сүйүнөбүз. Балдар, тарбияланган балдар жок дегенде бирөөнүн акысын жебейт, бирөөнү алдабайт, өзүнүн жоопкерчиликтүү адис катары кайсыл жерде иштеп атпасын, ошол өзү иштеп аткан мекеменин мотору катары иштеп бере алганын көрүп кубанабыз. Бизде строительдер бар, мугалимдер, тилчилер. Мен өзүм мисалы кесибим боюнча программистмин, математиктер, ушулардын баардыгы өздөрү кайсыл жерге, кайсыл тармак боюнча иштеп барбасын, өзүнүн баягы чыгармачылык көз карашы менен ошол коллективдин мотору катары кыймылдап кетип аткандарын көрүп биз сыймыктанабыз. Агай, ушул жерден суроо берейин.
өзүм программистмин деп калдыңыз. Айтсаңыз, кичинекей кезиңизден эмне кесипти кыялданчу элеңиз? Балким ошол кесипке жеттиңизби же жашоого байланыштуу өзгөрттүңүзбү? Бул жөнүндө кызык. Мен кичинекейимде кыргыз тилчи болууну кыялдангам, максат койгом, кыргыз тилчи болом деп. Андан кийин мен ырчы болгум келген, андан кийин журналист болгум келген. Журналист болгум келип туруп, анан программист болуп калгам. Сизден чагай. Мектеп учурунда ар кандай ойлор боло берет экен. Милиция болгум келчү. Анан журналист болгум келди. Бирок мектеп учурунда мен эң бир жакшы көргөн эжекем бар эле. Токтоо деген физикадан сабак өтчү. Анан ошол эжеке сабак өтүп атып, анан кээ бир теманы мага берип койчу да. Мен физикадан олимпиадага барып жүргөн, ушул теманы сен даярдап сабак өтөсүң класска депчи. Ошондой эле сабак өтүп жүрүп, мугалим болууну дагы жакшы көрүп, мугалим болууга ошондой эле калыптанып калган экенмин да. Азыр мугалим болуп эмгектенип келатам. Өкүнбөйм. Кайрат кесип танда десе эле мына ушул жолду тандамакмын. Жакшы. Азыркы учурда, мурунку учурда деги эле акындарга мамлекет тарабынан гонорар жазылган укканбыз. Ал эми азыркы учурда мамлекет тарабынан акындарга кандай көңүл бөлүнгөн? Акындарга мамлекет тарабынан азыр мен билишимче андай нерсе жок. Бирок азыр жазуучулар союзу жакшы иштерди алып келип атат. Бирок конкурстарды уюштуруп алар, бирок демөөрчүлөр менен иш кылып атышат, иш алып барып атышат. Жазуучулар союзу уюм катары азыр мамлекет тарабынан эмес, ушул менимче жазуучулар союзу, анан жеке чыгармачылык борборлор тарабынан жакшыраак көңүл бурулуп атат. Себеби мындайча айтканда мамлекетке чоң жардам берип атышат. Биз деле, мен кайсыл жерде болбосун айта алам да, биздин борбор мамлекетке түздөн түз кызмат кылып атабыз. Себеби мамлекеттин милдеттерине кирген жаштарды тарбиялоо, алардын жоопкерчилигин арттыруу деген именно баягы жаштар саясатына туура келген иштердин дээрлик мындай чакан бир региондо бир бөлүгүн аткарып келатабыз деп айта алам да. Себеби түздөн түз мамлекеттин ишин биз өзүбүз ыктыярыбыз менен алардан акы төлөбөй, акы албай аткарып келатабыз деп айта алам. Жакшы агай, анда ушу маегибиздин соңунда сиздерден дагы бир ыруу калы дагы жыйынтыктайлы. Самаган сүйүү күнүнө карата, биринчи эне тил күнүнө карата ыруу окудук. Андан кийин сүйүү күнүнө, эми жакында 23 февраль аталар күнү келе атат. Мен ата жөндөр окуп берейин анда. Ой жок кезде бул турмуштун жүгүнөн, оюн үчүн качып чыгып үйүмөн, атыбызды уга салып шашчубуз коркуп кетип атабыздын сүрүнөн. Жадымалы ошондогу кездерде жакшылыкка баштайм эстеп сөздөрдү. Ошондогу сүрдү киши азырчы борукер бир киши болуп өзгөрдү. Топчуланып калганындай көйнөктүн аттиңанда оңду солду бөлбөпмүн. Ошондогу сүрдүү көздүн артында борукер көз тургандыгын көрбөпмүн. Эң сонун. Баракелде. Агай, сизден дагы болсун. 23 февраль келе атканын мен анча эле сезбей атам, бирок көпчүлүгү 8 март келе атат деп ошого даярданып атышат. Тынчсыздан да деп кетти эле. Апалар жөнүндө окуп берип жыйынтыктайлы. Апам, кирдиң бүгүн түшүмө, амансыңбы деп апакем чакырат көрүшкөнү. Бул дүйнөдөн таптаза апамсыңду, жолуктурбайм асыл зат периштени. Ак сүтүнөн азырда келип кубат, апам барда багым бар күбүлбөгөн. Алыс жүрүп оорусам сезип турат, киндигибиз дагы эле үзүлбөгөн. Бир мен үчүн жашаган жалгыз жан бар, үмүтү мен тилектүү күдөр үзбөй. Оорубай жүр өзүңдү жакшы кара, апакем ай керексин жүрөгүмдөй. Эң сонун. Анда сиздер үчүн эркин микрофон болсун. Эркин микрофонду деле ыр окуйлу кандай дейсиң, атайын ыр окуганы келгенчи мен 1-июнь балдар күнүнө карата дейм. Алдын ала деймиз, Кандай? Чоңою бул бөбөк кезден башталар, ага күбө айыл тоолор аскалар. Балалыгым жоготтум деп өкүнсөм, уурдап алып колдонууда башкалар. Аны таппай издеп чуркап күйүктүм, жашмын бирок бөбөк эмес жигитмин. Кишилердин жигит кезин мен азыр уурдап алып пайдаланып жүрүпмүн.
Элде тынчтык болсун, жер титиребесин, эл битиребесин, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, чек арабыз бекем болсун, аман болойлу, бар болойлу. Рахмат агай, сиздердин дагы Жигер чыгармачыл жаштар борборуна ийгилик каалайбыз, дагы да өсүп өнүгө бериңиздер. Ал эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик, көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиздер. Ал эми достор, бүгүн биздин студияда конокто Жигер чыгармачыл жаштар борборунун жетекчиси Дүйшөнбек Бектемир уулу жана кыргыз тилчи, адабиятчы, мугалими Самаган Молдаяров агайларыбыз болду. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз.